Ошентип мен балага калып, чотон кыргыз аттыкмын. Ушу бала кезимден ушу актер болсом экен деп, Сүймөнкулду туурап, Сүймөнкул болсом экен деген оюм бар болчу. Албетте анан мен 1985-жылы Москвада актер театра кино Шепкин деген вуз бар, ошону окуп калдым. Окуп деле бүткөн жокмун. Окуп жүрсөм ошо биринчи курста анда Советтер Союзунун убагы эле түшүмдө тишим түшүп калды. Кыргыз айтат, кыргыз түшүмгө карап иш кыл деп коет. Анан түшүмдө түшүп калды, окубай калдым, биринчи курсту бүтөтө бердим. Бул 1986-жылдын күз айлары эле. Келдим Москвадан кайра. 2002-жылы кептин ачыгы ошол Манас атабыздын кыркыроо түшкө кирди. Кадимки эле. Андан кийин мына Саябанды Саакбай атабыз 12 жолу түшүмө кирди. 12 жолу. Түшүмдө кыргыздын кыйрында мындай айтылат да, эркек киши эшек минип түштөнбөйт дейт. Аял киши отун алып, камыр жууруп түш көрбөйт дейт. Мен 4 жол эшек миндим түшүмдө. Токотер жери. Ошентип буйрук экен. Аябай оорудум, кыйналдым, кысталдым табылбай. Анан мага белги болду. Анан белгини аян деп жүрүшөт. Анан белги болду, көч келатат да, көч келатат. Бир эле баланын ыйлаган үнү басылбайт келатат. Каңгыр, шаңгыр, көөсү бооздоп, ат ишене келатат. Ошентип ал жерге баягы тандалма адамдар көз ачык айтымсак бар да. Эми Рысбек, ушу сени кыргыздын ата-бабалар, улуулуктуу ата-бабалар арбактардын баары тең, ушу сизди Америкага жолгочу атат деп алды. Ошентип ал көп сөз. Ошентип ат бороюн сыдырып, дүйнөсүн кыдырып, дүйнөлүк масштабта Америкада 8 штатта, Парижде 8 жолу, Англияда 6 жолу, Гонконгдо, Венесуэлада, Грецияда, Италияда, Германияда 2 жолу барып, ушу кыргыздын көнөрбөс болгон биздин өзүбүздүн мурасыбыз, биздин котубуз, биздин тарых этнографиябыз Манасты айтып, кызмат кылып келдим. Шариатты көп билген, молдо чалыш киши экен, атаңдын көрү дүйнөгүн, көкчөнүн жайын сурасаң, көзү көрөт алыстан, жеке чыгат жарыштан, шариатты көп билген, молдо чалыш киши экен. Дайым эле шаарда жүрөсүңбү? Көбүнчө шаардабыз. Эл жұртқа аттап барып турган жакшы. Катташтаса эле элден алыстап кетет. 2002-жылы ушул үйдө жазсам эле, Сүймөнкул атам, агабыз, эсирнели артисти деп койсок болот, албетте, чоң түшүмө кирди. Түшүмө ак боз атка мингизип алып, Сүймөнкул мен тегерек жүрдү. Түшүмдө. Ошентип кыргыз кинолоруна тартылып, эпке себеп болуп, баягы балалык кыялдарым ишке ашып, мен кыргыздын кинолорун жыттап, барып тартылып жүргөнүм бар. Бул легендарылуу Болот Шамшиев кинону кандай тартат? Бул кишинин фильмдери эмне үчүн асманга эле чыгат деп, ошондо эле Садык Шерниязов кызыктар болуп жүргөн экен, барып аралашып, көрүп, ошо анан мени көрүп калды эле да. Ошо мени көрүп койгон, чотонду ушул актер ойнотом деп ойлоп койгон экен. Ошентип мени 2011-жылы август айында мен Ошто болдум, Сулайман Тоосунда. Мен тарыхый фильмибиз Курмандан Даткада чотон кыргызды ойноп калдым. Бир кинонун мындай эмесин атын чыгарам дедиби, же мындай бир ключой болам дедиби, и менен намаз окуп атканда чатышып. Ошентип мен балага калып, чотон кыргыз аттыкмын.
Meni bala кезде экелеңдеп коюшту. Респект менен мени экелеңдеп коюшту. Анан экинчи атым Икенбай. Үчүнчү атым Кунг-фу. Армияда карате деп коюшту мени. Анан эми даяратка кондум Чотон кыргыз деген. Биз тарыхый фильмдерди тарсак, атагына көчмөндөр тарсак гана жердин күрөтүп. Эр табылын тарсак гана, Жаңыл Мырзаны тарсак гана, Курманбек Жанышбаевди тарсак гана. Бул менин тилегим да. Мынакей, мына эр болсоң, эки убаканда атка жайдак минип, эр сайыш тарсак, дүйнө жүзүндө Сүймөнкулдай кыргызды атка минген кимди көрдүк? Жок, мына Голливудду көрүп атабыз баарын тең. Демек кыргыздын киносу мен айта элем тартылды элек. Эми бага кошумчалап коеюн, бүгүнкү күндө Сүймөнкул чокмордтары бар. Төлөм Шакеевтери, Болот Шамшиеви, Геннадий Базаров, тиги Кыдыкеевасы, Сейдакматовасы, бүгүнкү күндөгү Татыби Турсунбайлар бар, эмне үчүн жок? Бар. Аларга көңүл буруш керек. Балай талант, Эличи өнөр кенчидей бар. Демек биз ушуга көңүл буруш керек. Бек Токтоев деген жигит ошол Кытайдан продюсер бүтүп келип 6 жыл окуп. Командасы аябай жакшы экен. Ойноп бердим, албетте. Эмге акымды берди дегендей. Анан болчу очень кишиге тартылып калдым. Бажарык деген киного тартылдым. Азыркы фильмдер жөнүндө кеп кылсак. Анан жанагы террорист деген кино чыгаптыр, Максат Жумаев деген жигит чыгаптыр. Ага түшүп калдым ошондо. Ошондой кинону азыр көптүр жыттап жүргөнүм бар. Бизде актер десе эле, жазуучу десе эле, же бир кызматкер десе эле шаарда элестетишет да, шаарда жашайт деп. Мен айыл деле атамдын үйүндө эле ушундай эле жашап. Эми менин жашоо турмушум кичине мындай, кандай десем, мен жалгыздыкты өзүм жакшы көрөм. 2014-жылы менин өзүм байбичем балдарым менен каза болуп калды. 10 жыл болду мынакей. Турмуш үйрөттү окшойт мени. Бүт өзүм жасайм, тамак деле, устачылык кылам, сүрөт тартам, манасты айтам.